Бишкекте заманбап технологиялар менен таштанды челектер коюлганы менен аны колдоно албай жатабыз. 2 жума мурун жер астына орнотулуп баштаган челектердин тегереги булганып, акыр чекирлерди сыртка таштап кетишкен. Бишкек мэриясы эмгекти баалабай жаткан шаардыктарга нааразы. Ал эми бул отургузулган жок азын гүлдөрү мээнет менен көрктөндүрүлгөн. Каланын чок ортосунда мындай кооз гүлдөрдү белгисиз бирөөлөр үзүп, тепселеп кетишкен. Бул арада Бишкек шаарында таштандыларды туш келди, башаламан тыштагандарга айып пул салына баштады. Бул боюнча шаарды көрктөндүрүүгө көзөмөл кылган инспекция тазалык ишканасы менен бирге рейдтерди жүргүзүп жатат. Аналкагында 2 күндө 3 райондо 6 тартип бузуу аныкталып, 45 000 сом айып салынды. Жеке жактарга жана жарандарга 5500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып салынат. Атайын жайларга катуу турмуш тиричилик таштандыларын, өндүрүштүк таштандыларды таштаган жана жалбырактарды өрттөгөн жеке жактарга 7,5 000 сом. Юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып салынат. Салынган айып пулду 10 күндүн ичинде төлөбөсө 2 эсе көбөйөт.